Assalamu alaikum, урматтуу Багастыры Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, куттан күнүңүздөр менен. Бүгүн 23 июль. Бок алманын бүтүп аткан мезгили. Бушу бүтүп атат уже. Ортоңку зона. Алмалардын акыркылары, алма терим бүттү. Ылдыйкы зонада бул бок алма июнь айында бушат. Ортоңку зонада июль айында. Эгер көл нарында боло турган болсо, алайда бул августта сентябрга чейин бышышы мүмкүн. Сентябрь аягында, сентябрдын башында бышып калган жерлер да болушу мүмкүн. Бул алманын колунда турат. Суугураак жерде мындан да кызылыраак болушу мүмкүн экен. Ысык зоналарда бул бир жагы ак, бир жагы кызыл болот. Азыр муну айландырып карап көрөлү. Мында көк калган жери жок. Анысы азыр бышып дагы өтүп атат. Бул алма бир жагы кызыл, бир жагы көк болуш керек эле. Экинчи аты сок көзели деген, чок көзел деген ат менен да белгилүү. Алманын светин караңыздар мынакей. Жеп көрөлү. Тиштеп көрдүк. Бул алманын жакшы жери эң катуу алма. Алыска чейин кете алат, экспортко жарай турган сорт болуп эсептелет. Анан бул алманын дагы бир жакшы жери эрте мөмөгө кирет. 3-жылы бул уже мөмөгө отура баштайт. 4-5 жылдан бул алманы экспорттосо болот. Кышка чыдамдуу сорт. Жок, бул алма өзү кышка турбайт. Негизи бул көчөт кышка чыдамдуу келет. Чымчык жоктур. Дегистикасы катуу. Ичи мындай ак. Түсү болсо кызыл алма. Эгерде эмнетүүнү пландап аткан болсоңуз, мына ушул нерсени кылсаңыз болот.